Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман калкы, анын ичинде кыргыз элим, бейиштин төрүндөй жерде өмүр сүрүп жаткан бардык мусулман эли, Кудай Таалам эң биринчи баарыбызга бекем ден соолук, күчтүү ыйман, жакшы кулк мүнөз, эки дүйнөнүн жакшылыгын насип кылган болсун. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жашоону кадырлоо, жашоого маани берүү, анын маңызын билип, жакшынакай өрнөктүү өмүр кечирип жашоо. Бир сөз менен айтканда, жашоону кадырлоо. Өткөн күндөгү 2 күн болуп калды. Бейшемби күнү Марал ФМде жакшы жашоого умтулуу туурасында аябай бир пайдалуу сабак болду. Ошол сабактын улантысы катары жашоону кадырлоо. Кудай Таалам адам баласы кылып, анын ичинен ыйман тартуулап, эң ыйык белекти тартуулап, көкүрөгүбүзгө, көөдөнүбүзгө насип кылып, бул жалган дүйнөгө жараткандан кийин, бул жалган дүйнөгө дагы маани берип, акыреттин бир эгин талаасы болгондон кийин жакшы иштерди кылып, жалпы эле сен мусулман капыр деп бөлбөстөн адам затына пайда алып келе тургандай пайдалуу, сооптуу, кайырдуу, берекелүү жакшы иштерди аркылап жашоону Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын. Жашоону кадырлоо демекчи, анткени ислам дини адам баласына эки дүйнөлүк бакытты тартуулап, адам баласын өрнөктүү, үлгүлүү жашоого умтулуу үчүн, эки дүйнөнүн бактына эргешип, жетишип, бактылуу болушу үчүн ислам динини Кудай Таалам бизге мындай мээримдүүлүктүн, ырайымдуулуктун, жакшылыктын дини катары ыра көрүп тартуулап берди. Ал эми ислам дининде эң негизги пайдабал бул ыйман маселеси болот. Кимдин жүрөгүндө ыйман болуп, Кудай Тааланы жалгыз бир деп, Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды акыркы пайгамбар элчи деп ыйман келтирсе, ал адам ыйман ээси, момун адам болуп эсептелмекчи. Ошол ыймандын негизги шарттарынын бири бул акырет күнүнө ыйман келтирүү. А биз билебиз, бардыгыбызга маалым, акырет күнүнө жетүү үчүн бул дүйнөнү баштан кечип өткөрүп жашоо лазым, милдет болуп эсептелет. Демек, акыретке ыйман келтирүү дегендин ичинде бул жалган дүйнөнү кадырлап, барктап, ага маани берип, жакшынакай тыянак чыга тургандай жашоону өз нугу менен кармап, өлкөбүзгө, элибизге, жалпы адамзатына пайда келтире тургандай өрнөктүү жашап кетүү бул акыреттин көпүрөсү болуп эсептелмекчи. Ошол себептен жалпы ыйман ээлери, момун мусулман адамдар жашоонун кадыр баркын сөзсүз билишет. Илим ээси болгон, билим ээси болгон, мындай бир укурукту алыска таштаган, кенен пикир калчаган адам бул жашоонун кадыр баркын билбей койбойт. Бул жалган дүйнө экен деп баардык нерседен өзүн тыйып, бир гана такыбачылык, диндарлык, ыймандуулук бул акыретти гана деп жалган дүйнөнү таштап койгон, ал анын илиминин, билиминин тайкылыгы, ыйманынын жардыгылыгы болуп калат. Андай эмес. Демек, акыретке ыйман келтирүү бул дүйнөгө багыныңкы болуп, бул дүйнөгө караштуу болгон себептен бул дүйнөнүн кадыр баркын сөзсүз түрдө баардыгыбыз туюп, сезип билишибиз керек болот. Шариятыбызда чоң бир эрежелер бар, өзгөргүс жалпы эрежелер. Ошондой эрежелердин бирөөсү ма ла ятиммул важибу илля бихи фахуа важиб дейт. Мунун мааниси, кайсы бир милдеттүү негизги максат кылынган нерсе бир себепке байланып турса, ал себепсиз бул максат максатка иш жүзөгө ашпайт. Анда ошол максат байланып турган кичинекей себеп дагы максаттын өкүмүн алып милдет болуп калат дейт. Негизги максат акыретте Кудай Тааланын жүзүн көрүп, бейишке чыгып, түбөлүк бактылуулук даражасына эргешип, түбөлүк бакытка эргешип, Кудай Тааланын мээримине, сүйүүсүнө татыктуу болуш керек. Бирок түбөлүк бакытка эргешүү үчүн бул дүйнөдө ага татыктуу жакшы ишти жасап, аркабызга жакшы изди таштап кетишибиз керек болот. Демек, бул дүйнөнү жакшы көрүү мына ошол тарабынан болот. Демек, момун мусулмандардын жан дүйнөлөрүндө, ишениминде бул дүйнө акыреттин эгин талаасы болуп эсептелет. Кандай эле кудум эле дыйкандар жазында өзүнүн баягындай себе турган өрөндөрүн камдап, жерди жакшынакай тандап, жерди жакшынакай айдап, ошого өрөн сээп чачкандай эле бул дүйнө акыреттин жалган дүйнөбүз, акыреттин эгин талаасы болот. Ал эгинге канчалык маани берип, жакшынакай эгин эге турган болсоңуз, күзүндө ошондой түшүмүн көрүп, оруп жыйнайсыз деген сөз. Демек, бул жалган дүйнө акыреттин бир көпүрөсү болгондон кийин, бул дүйнөнү кантип бартап, кадырлап, ага маани берип, жакшынакай жашап кала алабыз? 3 нерсе себептен. Биринчиси,
фалабутта фиха мин ибадатиллах дейт. Бул жалган дүйнөдө менсинип, жер үстүн бир күнөөгө толтурбастан, зулумдукка, адилетсиздикке, адам баласынын аброюна шек келтире турган жаман нерселерди аркалап аткарбастан, жалгыз Кудайды таанып, ага татыктуу ибадат кылуу дейт. Демек, биринчи жалган дүйнөгө маани берип, аны кадырлоо ибадатты орду менен так аткаруу менен болот. Эгерде кайсы бир адамдын ибадаты, жакшы, сооптуу иши, кайырдуу иши ордунда болбосо, анда бул дүйнөгө анчалык маани бербеген болот деген сөз. Анткени Кудайым кылба деген нерсени кылып, ичпе деген нерсени ичип, аны менен адам баласы өзүнө гана зыян келтирет. Демек, жашоосун кадырлабай атат, өзүнүн ден соолугуна кам көрбөй атат деген сөз. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала Зарият сүрөсүнүн 56-аятында мындай дейт: Estağfirullah ve ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. İnsan менен жиндерди, тактап айтканда, инсандан алдын жиндер жаратылды да, жиндер менен инсанды жаратуудан максат өзүмдү таанып, жалгыз бир деп билип, анан татыктуу ибадат кылуулары үчүн жараттым дейт. Кудай Таалам сиз менен биздин ибадатыбызга муктаж эмес. Бирок бул ибадаттын мөмөсү, жемиши, мунун пайдасы албетте ал инсандын өзү үчүн. Адам баласы напсиз, кургур напсисин ээрчибестен, жакшынакай таза напси кылып тарбиялап, жашоодо өз ордун таап, жашоону кадырлап, татыктуу өмүр кечирип, ибадатты аркалап жашаса, ал өзү үчүн эле жакшы. Ден соолугу чың болот, үй бүлөсү бекем болот, мамлекетине пайда алып келет, жаман сөздөрдү айтпайт, жаман кылык жоруктарга барбайт деген сөз. Демек, биринчи баягындай жашоого маани берип, аны кадырлоо, жер үстүндө татыктуу ибадат кылуу деген сөз. Жер үстүндө татыктуу ибадат кылуу деген философиясы, же бул маданияты, же бул түшүнүк тек гана мечитте, ушундай бир белгилүү гана жерлерде чектелип калбайт. Динибиздеги эң зарыл болгон нерсе албетте ал намаз, 5 парыз, келиме келтирип мусулман болгондон кийин ошол намаз окуу, зекетин берүү, зекет берүү милдет болгон адамдар үчүн. Орозосун кармоо мынакей Рамазан айы өттү. Андан кийин эгер мүмкүнчүлүгү жетсе, ажылыкка барып, ажылык жөрөлгөсүн өтөп келүү, туурабы? Ушуларга окшогон негизги парыздар бул исламдын көрүнүктүү негизги парыздарынын бири. А бирок ибадаттын мааниси ушул негизги нерселерге чектелип калбайт. Азыркы заманабыздын тили менен жөнөкөй кылып айтканда, ар бир адам өзүнө тапшырылган аманатты жакшы аркалап, өзү жакшы кыла турган ишини, кесибини кынтыксыз, толук кандуу иштеп өтөсө, мунун өзү дагы чоң ибадат болуп эсептелет. Мисалы, кайсы бир адам мамлекеттик бир иште иштесе, же болбосо бир койчу болсо, ошол койчуман адам өзүнүн тапшырылган элдердин аманатын жакшынакай жеп койбостон, башка кылып койбостон, зоодон, тоодон учуп кетти деп өзүнүн курсагына ал нерселерди киргизип, арам оокат кылып жеп койбостон, элдин аманатын жакшынакай аркалап, семиз кылып, жакшы кылып, төлдөтүп малды күзүндө айдап келе турган болсо, мына бул адам жанагы негизги ибадаттардын катарында адамдардын аманатына кыянат кылбаган себептен ал дагы ибадатты аткарып атат. Демек, ар бир адам колунан келген ишти жакшынакай аткара турган болсо, мына мунун өзү эң чоң ибадат болот. Үй бүлөлүү адамдар үй бүлөнүн кутун качырбай, өзгөчө эркек адамдарга кайрыла турган сөз бул. Эркек адамдар үй бүлөнүн мындай бир кут берекесин качырбастан үй бүлөнү жакшынакай кармап, бардык шарттарды камсыз кылып, мүмкүнчүлүгү колу жеткенинче үй бүлөсүнө мээрим төгүп, балдарыны илимге, билимге, жакшы тарбияга талпынтып, өстүртүп чоңойтсо, мына бунун өзү бул татыктуу чоң ибадат болуп эсептелет. Экинчи нерсе, жашоону кадырлоо үчүн экинчи нерсе, валабутта фиха мин имаратил ард дейт. Жер үстүн, жер бетин гүлдөтүп, аны өнүктүрүү керек болот. Кудай Таалам бизди жалган дүйнөгө жаратканда, жөн эле бул дүйнөдө бузукчулук кылып, табиятка, башкага зыян келтирүү үчүн эмес, жер үстүн гүлдөтүп жана өнүктүрүү үчүн бизди буйрган. Бул бекер курулай айтылган сөз эмес. Мына Кур'ан-ы Каримде Худ сүрөсүнүн 61-аятында Аллах Таалам сиз менен бизге ынсаптуу акыл ээлерине кайрылып мындай деп атат: "Хуа аншаакум минал ард", жараткан Кудай Таала, Кудай бизди, силерди топурактан жаратты дейт. Бул топурактан жаратылышын өзүндө көптөгөн даанышмандык сырлар камтылган. Адам баласы топурак сыяктуу көтөрүмдүү, оор, пайда, эч кимге зыян келтирбеген, айтор бир берекеге мол боло тургандай жерден жараттык. А жаратуудан негизги максат васта амаракум фиха, силер жер үстүн гүлдөтүп, өнүктүрүү үчүн дейт.
Ушул жерден суроо пайда болот. Жер үстүн гүлдөтүп өнүктүрүү кандай болмокчу? Азыркы учурдагы абалды этибарга алсак, анда 3 нерсеге байласак туура болот. Жер үстүн кантип гүлдөтөбүз, кантип өстүрөбүз, кантип жакшы нукка бура алабыз? 3 нерсенин бири менен. Биринчи нерсе, мунун башында 3 нерсенин башында албетте иман. Бирок имандан кийин ошол биринчи бөлүгү илим билим маселеси. Биз мамлекеттик деңгээлде жаштардын өзгөчө эртеңки алардын билимине, илимине жакшынакай маани беришибиз керек болот. Мына Наполеон Бонапарттын айткан сөзү бар. Эгерде бир мектеп жакшынакай шарты менен, жакшы окута турган мугалимдери менен, китеп жабдыктары менен камсыз кылынган жакшы мектеп ачылса, бир канча темир тор түрмөлөрдүн эшиктери жабылат дейт. Эгерде илим билимге ынта койбогон, кызыкпаган өлкө, илим билимге мындай бир жакшы маани бербеген, дүйнөлүк эле пайданы көздөгөн өлкө, же болбосо үй бүлө, же болбосо коом боло турган болсо, алардын келечеги жарды. Анткени илим билим адамды көптөгөн улуу бийиктиктерге көтөрүп чыгат. Ошол себептен жер үстүн гүлдөтүү илим билим менен болот. Мынакей бир мектеп ачуу бир канча темир тордун эшигин жабат деп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мурда эле айтып койгон, илимди талап кылып изилденүү ар бир мусулман адамга, эркек адамга дагы, аял затына дагы милдет болот. Коомдо бөлбөйт. Илим билим жакшы маселелерде аял затынын өзүнүн ишине, өзүнүн чөйрөсүнө керектүү болгон илимдерди алуудан тозбойт, тескерисинче ал нерсеге шык берип, шыктандырат. Экинчи, жер үстүн гүлдөтүп өнүктүрүү үчүн биз кандай кылышыбыз керек? Пайдалуу кесип тандап, өз ишин маани берип, толук кандуу өтөө. Кол учунан эмес, эптеп маяна чыкканча, айлыкты алганча эмес, ар бир адам Кудай берген жөндөмүнү туура жолго пайдаланып, элине, жерине, мамлекетине, анан дүйнөлүк деңгээлде адам затына пайда келтире тургандай толук ишти аткаруу, акырына чейин чыгуу. Шалаакылыктын айынан, жумушка, ишке жакшы маани бербегендиктен мунун залакасы мамлекеттик деңгээлде адам баласынын рызкысына, башкасына терс зыянын тийгизип калып атат. Бул туурасында Махатма Ганди деген баарыңыздарга таанымал Индиядан чыккан улуу ойчул, акылман адам бар. Ошол адамдын айткан сөзү бар. Ал адам эмне деп айтат? Махатма Ганди айтат: "Ла тасалил инсана маза касаб" дейт. Инсандын кылып аткан ишин, инсандын өзү үчүн, өзүнүн чөнтөгү үчүн, үй бүлөсү үчүн таап аткан байлыкты, иштеп аткан кесипти сурабагын, ал нерсе аркылуу мактабагын. Балисалху маза вахаб. Ал жери үчүн, эли үчүн, мамлекети үчүн, жалпы адамзаты үчүн, жер бетин гүлдөтүп өнүктүрүү үчүн кандай нерсени сунуштай алды, кандай нерсени тартуулай алды, кандай нерсени белекке бере алды, ошол нерсе туурасында сураган дейт. Бул нерсе исламда бар. Имам Гозали деген улуу имам өткөн, ошол киши айтат: "Фаинна кыйматак ала кадри химматик." Сенин сиздин эме, сиздин кадыр баркыңыз койгон бийик максатыңызга жараша, анан жер үстүндө адамдарга канчалык пайда алып келип атасыз, ошого жараша Кудайдын астындагы кадыр баркыңыз ошончолук бийик же ылдый болот дейт. Биринчи нерсе, жер бетин гүлдөтүп өнүктүрүү үчүн илим билимге уктообуз керек болот. Экинчиси, өз ишибизге маани берип, туура кесип тандап, ошону толук баягындай акырына чыга тургандай иштешибиз керек болот. Үчүнчү нерсе, тынчтыкка маани беришибиз керек болот. Эң чоң жакшылык имандан кийинки, ден соолуктан кийинки бул тынчтык. Тынчтыктын бузулуп кетүүсүнө, бир ортого чыр чатактын болуп калуусуна, жаңжалдын чыгып кетүүсүнө ар бир адам жол бербеши керек. Тынчтыкка, ынтымак, мээримдүүлүккө, үй бүлө бекемдигине, балдардын эртеңки келечек муундун тарбиялуу, татыктуу кесиптердин ээси, илим билим ээси болууга жана жакшынакай ден соолукка маани берүү, бул ошол жер үстүн гүлдөтүү деген ошол. Туура кесип тандап, ден соолук жаатында ар бирибиз эртеңки келечегибизде жакшынакай дарыгерлерди, тажрыйбасы мол мыкты инсандарды тарбиялап жетиштиришибиз керек болот. Демек, жашоого маани берүүнүн экинчи ыкмасы бул жер үстүн гүлдөтүп өнүктүрүү. Ал нерсе үч нерсе менен иш жүзөгө ашат дедик. Анан үчүнчү нерсе, жер үстүн гүлдөткөндөн кийинки жашоону кадырлоо үчүн вала будда фиха мин таскиятин нафс. Адам баласы алкымын арамдан тыйып, кургур нафсиге алдап, аны сокур ээрчибестен нафсини тизгиндеп кармап, аруулап тазалап, адам баласы бийик максатты кое билүү.
бул нафсиге алдана турган болсок, нафси эч качан жакшылыкка буйрубайт экен эгер нафсинин өзүнө таштап койсок. Ал терс жаман жолго буйрат дагы, ал эч качан арамга тойбойт дагы. Арамга тойбойт дагы. Ошол себептен нафсиге эч качан ээрчибешибиз керек, нафсини туура жолго буруп багыштап турушубуз керек болот. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала 9 жана 10 Шамс деген, күн деген сүрөнүн 9-10 аяттарында мындай дейт: "Код афлаха ман заккаха." Кимде ким нафсисин кармап, нафсисине ээлик кылып, жакшы жагына тарбиялап буруп кетсе, анда ал адам чындап ийгиликке жетиптир дейт. Араб тилинде фалах деген сөз ушундай терең маанини камтып алат. Эч качан аныл фалах, ушундай бир ийгилик, анын аркасында өкүнүч дагы, жеңилиш дагы, артынан эч качан жамандык келбейт. Акыры ар дайым жакшылык менен бүтө турган иш фалах болот. Демек, намазга азан айтып чакырганда дагы хайялал фалах, эки дүйнөнүн жакшылыгына, ийгилигине, бактылуулугуна келгиле деп чакырылып атпайбы? Кудум ошол сыяктуу нафсисин тарбиялаган адам чындап бакытка эргешип жетиптир дейт. Тескерисинче, вакад хаба мен дассаха. Нафсисине ээрчип, мына азыр ичкиликтин айынан, зордук, зомбулуктун айынан, ачкөздүктүн айынан, колунда, жанында мал мүлкү, дүйнөсү мол болуп турса дагы, мамлекеттин байлыгына көз артып, керек болсо ошо мамлекеттин сатканга даяр болуп, үй бүлөсү менен ажырашканга даяр болуп, ошо нафсисинин айынан аракты кое албай, аялына бир жаман мамиле жасап, балдарына тайкы тарбия берип, айтор бир сөз менен айтканда нафсисине кул болуп, нафсисин тарбиялабастан, тазалабастан булгагандар огош бетер дейт. Бул адамдар код хаба, жамандыкка белчесинен батып, акырети күйүп кетиптир дейт. Кудайым сактасын. Демек, натыйжа адам баласы бул дүйнөгө жаратылганда жок болуп, түгөнүп кетүү үчүн эмес, түбөлүк бактылуулук үчүн жаратылган. Далил, бул жашоо менен түгөнүп калбайт, акыретте жашоо бар. Демек, мындан сабак алсак болот экен, адам баласы түбөлүк бактылуулук үчүн жаратылган. Кудай Таала ар бир инсанды жакшы көрөт, түбөлүк жакшылык үчүн жараткан. Бул жакшы, бул жаман деп элчи пайгамбарларды жөнөтүп, ыйык китептерди түшүргөн. Бирок адам баласы ал нерселерге кулак салбай, инсабын жоготуп, иманга келбей, терс жолду тандаган себептен өкүнүчтүү кейипти кийип калып жатат да. Демек, адам баласы түбөлүк бакыт үчүн жаратылган, убактылуу жок болуу үчүн эмес. Бул дүйнөдө адам баласы өмүр сүрүп жашайт, кайтыш болот. Бирок чыныгы жашоо артынан келет. Бул дүйнөбүз ошондо амал кыла турган, жакшылыкта ат салышып жарыша турган сыноо дүйнөсү болот. Анан өлсө эле көрөр күнү бүттү, акырет жок деген сөз эмес. Экинчи рет кайра ал түбөлүк жашоо үчүн тирилип чыгат дагы, анан түбөлүк өмүр сүрүп жашаганга мүмкүнчүлүк берилет. Эгерде бул жалган дүйнөдө жакшы иштерди кылып, жер үстүн гүлдөтүп, өркүндөтүп, адамдарга пайда алып келип, Кудайдын сүймөнчүктүү кулу боло турган болсо, пендеси боло турган болсо, түбөлүк бейишке кире алат Кудайдын мээрими менен. Тескерисинче, бул жалган дүйнөдө кемчиликтерди аткарып, адамдарга жалпы айлана чөйрөгө зыянын тийгизе турган болсо, Кудайдын буйругун аткарбай, каршы келип, тоң моюндук кылып, андай адамдын бара турган жери өкүнүчтүү жай болуп калат дейт. Демек, Кудай Таалам бул дүйнөнү жаратканда негизги бекем пайдубалдардын үстүнө куруп жараткан. Бул жалган дүйнөнүн көзгө көрүнбөгөн абстрактуу пайдубалдары бар. Ал пайдубал эмненин үстүндө курулган десе, аслуха рахма дейт. Мээрим деген пайдубалдын үстүндө куруп жараткан. Мээрим деген пайдубалдын үстүндө куруп жараткан. Адам баласы мээрим ээси болуш керек болот. Бул жалган дүйнөдө ким мээрим бере албаса, ата-энесине, үй бүлөсүнө, бала чакасына, мамлекетине, жалпы адамзатына мээрим тартуулай албаса, бул жалган дүйнөсүнүн акысын бере алган жок. Ал адам жалган дүйнөдө татыктуу, ага маани бере алган жок деген сөз. Анткени Кудай Таалам өзү жалган дүйнөнү мээримдүүлүктүн пайдубалынын үстүндө бекемдеп туруп жаратып койгон. Мына мунун далили Кур'ан-ы Каримде эң алгачкы Кур'ан бетин ачканда окула турган нерсе Бисмиллахир-рахманир-рахим, мээримдүү, ырайымдуу жаратуучу Кудайдын аты менен баштаймын деп мээрим менен ырайымды бекемдеп атат. Демек, бул аламдын пайдубалы мээримдүүлүккө камтылынган. Кайсыл жерде сиз кополдукту, корстукту, жаман кыял мүнөздөрдү жолуктурсаңыз, андай адам сакал койсо да, башка кылса да, диндеги үлүшү, насиби аныкы тайкы эле, бөксө деген сөз. Анын көрөнгөсү бөксө деген сөз. Тескерисинче, мына ушул Кудай Таалам ааламды, бул жалган дүйнөнү мээримдүүлүктүн үстүндө жаратса, бул мээримдүүлүктөн бир канча жакшы кулп мүнөздөр пайда болуп чыгат. Биринчиси сүйүү. Демек, адам баласы
анын ичинде ислам динини Кудай Таалам сүйүү дини кылып түшүргөн. Муну каяктан мисалдан билсек болот? Хадистерде ушунчалык келет, кайсы бир күйөө өзүнүн ак никелүү жубайын жакшынакай сүйүп, жылмайып карап койсо, ошончо көп сооптор жазылат дейт. Туурабы? Эми буга окшогон мисалдар өтө көп. Бул мээримдүүлүктүн артынан сүйүү сезими, туура сүйүү, адилеттүүлүк, теңдик, илим, билимге умтулуу, ошо окшогон улуу максаттар камтылып алынган. Мына бул жерде атайын схема кылып чыгарып койгонбуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бизге өз оозу менен келип жеткен ишенимдүү, эң биринчи даражадагы ишенимдүү хадистердин даражасын топтоп келгенде 60.000 хадис бизге ишенимдүү жол менен келген. Коркпостон ишенимдүү бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ачык айткан сөзү деп дагы айта алабыз. Ошол 60.000 хадистин 10.000 эки темада келген. Биринчиси 10.000ди бөлөбүз. 6.000 акыйда, ишеним маселеси. Жана биз айтып аткан акырет, тозок бейиш, Кудайдын жалгыздыгы, бирдиги, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы пайгамбар экендиги, муну ошол акыйда жана косостап коет мурдагылардын тарыхы, пайгамбарлардын өз коому менен өткөргөн тарыхы. Те адам атабыздан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейин. Ишеним менен ошол пайгамбарлардын өз коому менен өткөн тарыхына 6.000 хадис. Ошондо 60.000ден 6.000ди алып таштайсыз. Анан шарият өкүмдөрү, Раматылык Чубак устазыбыз, ал кишини Кудай Таалам бийик даражаларга көтөрүп, кабрын нурга толтурсун, Фирдаус бейишин насип кылсын, суроо жооп кылып жооп берет эле го. Ошол шарият өкүмдөрүнө 4.000 хадис келген. Биякта 6.000, биякта 4.000, жалпы 10.000 хадис. 60.000дин 50.000-чи, 50.000 биз сөз кылып аткан мээримдүүлүк, жакшы кулк мүнөз, жакшы асыл мүнөздөргө айтылып келген. Демек бул жалган дүйнөнү Кудай Таалам мээримдин үстүндө курган, ал мээрим өз кезегинде сүйүүнү, адилеттүүлүктү, теңдикти, илим, билим, жакшы кулк мүнөздөрдү камтып алат. Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул сахих ишенимдүү хадис: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак." Жакшы кулк мүнөздү те акырына чейин толуктап көрсөтүп берүү үчүн жөнөтүлдүм дейт. Демек бул жашоону кадырлашыбыз керек. Бизге алына турган сабак кадырлуу анда ибадат кылуу менен болот. Ар бир адам өз кесибин, негизги ибадаттарын жанында так туура аткарыш керек. Жер үстүн гүлдөтүп өнүктүрүү керек. Ал илим, билим менен туура кесип тандап ишин мыкты кылуу менен, ден соолукка, эртеңки келечек муунга жакшы камылга көрүү менен, анан үчүнчүсү, ошол төртүнчүсү, адам баласы өзүнүн нафсине алданбастан жан дүйнөсүн таза кармаш керек деген сөз. Ушуну менен сабак бүттү. Азыр эми суроо жоопко кезек бермекчибиз.